Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Президент болып қалсаңыз, ажыдарга айланып кетпейсиздер. Эми ушул мезгилге чейин айланбаган эми айланам. Ушул мезгилге чейин айланса, менин 6 жол мүмкүнчүлүгүм бар айланып кетишке. Жок, мен дагы бир жол айтып атам. Ажыдарга айланбаштын жолун таап билесизби дейт. Билем. İman деген жол бар. İman деген жол. Аябай жеңил ажыдарга айланбаштын жолу. 5 вакыт намазымда напсымды тый деп. Болду, сура. Тый деп напсым. Өзүңө берилбеген жүрөктөн сактады, кабыл болбогон дуадан сактады, тойбогон напсиден сактады, арамдан сактады кой. Ниетіңді түзді, сен ажыдар болбайсың. Сен инсан боласың. Ана Умар разияллаху анху кечинде отырғанда мондай чырақты жағат екен да, май чырақты жағып, елдердің бардық елден келіп түшкен, башқа мемлекеттерден келген қағаздарды оқиды екен. Қағаздарды оқып бүтіп, жұмысын бүтіргенден кейін бұл чырақты өшіріп, бұл чырақты büyütеді екен дады, ошону менен китеп оқиды екен. Ана мұны түшінбегендер айтады. Мұсылмандардың падышасы. Бұл емнеге сіз қағазды бұл чырақмен оқыдыңыз да, а китепті бұл чырақмен оқып атасыз. Десе, бұл мамлекеттің чырағы дейді. Мамлекеттік іштерге күйгіздім мен. Мамлекеттік іштерді қарадым, ошоны оқыдым. Бұл чырақты, китепті мен өзім үшін оқып атам, бұл майды мен өзімдің чөнтөгүмөн күйгүзүшүм керек дейді. Мына шунчалык даражада корккон инсандар, шунчалык даражада корккон. Алладан корккон, конституциядан эмес, жоголуп кетти жок мамлекет калды. Мыйзамдардан эмес, ким кааласа өзгөртө берет деп. Алладан коркуш керек туугандар, Алладан. Күбөлүктүүлүктөр. Мына Иса алейхиссалам, билесиздер, бүтүндөй пайгамбарлардын баары бул заман, ол заман күнөөлөрдүн баары кечирген. Ошол күнөөнүн кечиргенине карабастан Иса алейхиссалам ар намазга турганда денесинен кан чыгып кетет деп. Неге деп сураса айтат экен, Алланын алдына барыштан ушунчалык коркконун. А биз кимбиз? Камсы дөңгөн пендебиз. Мына ошол коркунучтар жүрөгүңдө уялаган болсо, кантип бирөөнүн акысын жейсиз? Кантип бирөөнүн ишин аткарып алып, анын акысын бербей коесуң? Кантип бирөөнүн үмүтүн актабай коесуң? Кантип убадага бекем турбайсың? Мына кээ бир чаламолдорлор азыр айтууда, бизге шайлоо жарашпайт, шайлоо болбош керек, мусулманчылыкта шайлоо жок деп. Шайлоону биринчи мусулмандар баштаган. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кеткенден кийин Сыдыкты, Абу Бакир Сыдыкты халиф кылып алыш үчүн шайлоо болгон. Андан кийин Умар разияллаху анхуну шайлоо болгон. Анда да бөлүнүштү. Бир тарабы Али болуш керек деген. Бир тарабы Умар болуш керек деп. Шайлоо жолу менен Умар болду. Биздин китеп Куранда айтат. Шайлоого берилген укук бул сиздерге берилген аманат. Эгерде сиз шайлоого барып, шайлоого берилген укук берилдиби? Бул сизге берилген аманат. Ошону колдонбосоңуз, сиз аманатка кыянаттык кыласыз. Эгерде жакшы пендени көтөрүп алган болсоңуз шайлоодо дейт, ошол жакшы кишинин жасап аткан сооп иштери сизге бөлүнүп турат дейт. Себеп сиз себепчи болдуңуз дейт. Эгер жаман, ууру бир бандитти шайлап алсаңыз, ошонун жасап аткан жаман ишинин күнөөлөрүн сиз бөлүшүп турасыз дейт. Көрдүңүзбү? Ол кандай жоопкерчилик? Анан түшүнбөгөндөр келип орто жолдон бузат. Кыргызстанга парламенттик эмес президенттик башкаруу керек деген элеңиз, президент болуп калсаңыз, мамлекетти президенттик башкарууга кайтарып белеңиз дейт. Сөзсүз. Мен ошон үчүн да баратам. Себеп үйдүн ээси болушу керек. Парламенттик бизге жарашпайт.
болбойт, көрүп атасың. Азыр эле айтыңыз, Садыр келсин деп. Келсин, келсин, келсин. Күбөсүңөр. Эгер ал текеберленсе, сиз мекен үчүн барсаңыз болбойбу дейт. Мен тапсам барамбы? Кайда? Каерде алайын? Силер билесиңерби? Чимкентте жүрөт бамбар. Мен деле силерге окшоп эле угам. Ана Кыргызстанга келет экен дегенден бери 3 жыл өттү. Ана кайда табам? Менин жүргөнүмдү кээктелеп жарыялап атам. Мынанчанчы күнү саат 10-чада Алматыда болом деп атам. Айнабулак 3-те болом деп атам. Шашу деген ресторанда болом деп атам. Келиш керек да. Москвага барарда бир жума башта айттым. Кунцевада болот. Омдай деген кинотеатрда болот. Силер окудуңарбы? Ойлана, мына жерде бир сезими бар киши издейт да. Умтулат да. Жашы боюнча да кичүү болсом, жолум боюнча да кичүү болсом. Туура, мен деле салтты билем. Эгер алыстан келсе, алыстан 6 жашар бала келсе, 60-тагы аксакал туруп салам берет дейт. Эгер мен алыстан келдим деп келген мамлекет мүшелерге айтып берсе, мына Кудайга шүгүр. Алматыда туугандарым да, досторум да бар. Бирөөнүн үйүнө бар, бир козумду союп коноктогон үчүн жетет. Жакшы болот, эртең жума намазы чогуу окуйт. Сизге суроолор да мүмкүндөй. Мурунку президент Бакиев убагында Памирлик кыргыздарды алып келебиздер деди. Ошону бир маселени чечип бересизби? Чоң рахмат. Памирлик кыргыздарды биз талкуу кылып атабыз, Кудайга шүгүр, Нарын областына көчүрүп келүү боюнча. Кимдин эрки болсо, көчүрүп келүүгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыр кимдер гана келбей атат Кыргызстан? Ал боорубуз, кандаштарыбыз. Мен банда кыргыздарга да барып келдим. Ошо вице-премьер болуп, госсекретарь болуп турган кезинде биринчи жолу ошол Памирлик кыргыздарга гуманитардык жардам менен китептерди жеткирдим эле. Аны унутуп калыптырмын, жакшы эстеттим. Чегара маселеси азыр күндөгү акыбалы кандай? Айрыкча Өзбекстан, Тажикстан чегарасы, Кыргыз армиясынын акыбалы кандай деңгээлде? Ушу экинчи суроого жөн эле койбоймунбу? Жөн эле коеюн экинчи суроого. Муну айтып атып, көзүмдөн жаш чыкканча айта албайсың. Чегара маселеси мындай болот. Эгер ар бир мамлекет өзү күйсө, мына Өзбекстан менен сүйлөшүүгө катышкан жокмун. Мен Тажикстан менен сүйлөшүүгө үлгүрүп калганмын жана иштеп аткан кезимде. Тажиктер айтты: "Сиздер менен дейт, эми кеңешип туруп ушул жерге кол коебуз" дегенде эле "Ассалому алейкум" деп башкасы кирип келет дейт. Ага түшүндүргөнчө 1 жыл өтөт дейт. Эми түшүнүп калганда эле Коджентте жолугабыз десең эле "Ассалому алейкум" деп үчүнчүсү келет дейт. Кыргыз токтогулачы дейт да бирөөгө. Вада дейт да, вадага мындай турсаңар дейт да. Бизде парламенттик башкарууда эмне кыласыз? Чечишибиз керек. Чегара чечилмейинче жанагындай чатактар токтобойт. Чечилиши керек. Чегара чечилгенде, мына азыр сиздер айтып аткандай, Кыргыз менен Казактын чегарасы чечилди. Кыргыз тарабына барсаң да нааразы, Казак тарабына келсең да нааразы. Эч качан ыраазы болду. Эгер чоң атаңдан калган үйдү эки бир тууган бөлүп алып чегараны ушундай салып алганында дагы сен агаң менен илиң мун чыкпасаң дагы абысындар отуруп алып туруп балдарды бурап отурган. Балкананы биз жакка өткөрүп койду. Арыкты биз жактан чаабы. Пенде ушундай. Пенде эч качан ыраазы болбойт. Эч качан ыраазы болбойт. Билесиңерби, пенде бир гана учурда ыраазы болот. Тойдум дейт экен. Качан көзгө толгондо топурак, ошондо ох деген бир үн чыгат экен. Ага чейин эч тойдум дейт. Мына 80 миллиард доллары бар Гейтс тойдум деп атат. Билл Гейтс. Мына Стив Джобс каза болуп калды. Apple'дын жетекчиси, кожоюу. Эң дүйнөдөгү бай киши болду. Ошол төшөктө жатып жазганын окудуңарбы? Ким окуду ошол? Ошол Стив Джобс жазып атат. Миллиардер, мультимиллиардер. Мына мен азыр төшөктө жатам дейт. Жанагы мониторду карап жатам дейт. Мониторду.
Мен ушунча акчаны эмне үчүн таптым? Мен эмне үчүн ушунча иштедим дейчү. Мына ошол акчанын бирөө да пайдасы тийбей атат. Мен эмнеге мынчалык аракет кылдым? Эмне кажет болот? Адам дайым ушундай болот. Акырында түшүнүп калат. Кимдериңиздердин ата энеңиздер бар болгон болсо, чексиз бактыбыз бар. Ата менен энеден тезирээк кабар алгыла. Тездетип кабар алгыла. Жоголткон заматта билесиңер. Азыр чыгып единица кетет дебей чалып коет. Кыздарыңарга, жигиттериңерге чалып атасыңар го сааттан саатта. Апага калганда гана единица керек. Чалып койгула, сурап койгула, дагы бир жолу сурамыз. Сиз президентке жаштардын келишине кандай карайсыз? Элге айланайындар жаштар. Мага ушундай суроо берет да, жаштарга орун бербейсизби? Орун берип кел. Кел мына, отур. Өзүңдү сезсең Кел. Мына биз Бишкек шаардык кеңешине жалаң жаштарды кое бердик. Мына Медер отурат. Эң аксакал ушу Медер болду. Мен айттым жыйында, бирок Бишкек добуш бериши кыйын. 3 партия бирикти. Куловдун партиясы, Алам партиясы, бүтүн Кыргызстан бербейт силерге жаштар. Бирок барып көргүлө. Жаштар десе силерди деле ушу сүйүп эле беттен садаган кетейин деп турган эч ким жок. Мына канча пайыз алдыңар? Мына 1%. Анан кантип жол бошотосуң? Төбөңдү көтөрүп келип отургуза албайсың да. Мен жанагы 60 менен 70ке чыккан чалдарды деп атканым, аксакалдарды деп атканым. Ошолорду коюш керек. 5 жыл жанына 3-5 мыкты жигиттер менен кыздарды байлап бериш керек. 5 жыл иштейсиз. Мунулорду 5 жыл илгери кыргызда айткандай, эти сиздики, сөөгү меники дегендей кылып туруп бериш керек. 24 саат эшек куртун түшүрүп иштетиш керек. Ошондо көз ачылат жаштар. Ошондо билинет ким эмнеге жөндөмдүү экени. Азыр мына жерде жүрүп алып деле диплом алып атасыңар. Силер эмес, жогорку кеңештин депутаттары диплом алып атат. Сизден бир гана суроом, Кыргыздын чек арасы толук такталабы? Бул толук такталышы үчүн нече жыл иштер керек. Мына Россия менен Япониянын чек арасы 70 жылдан бери такталып атат. Россия менен Кытайдын чек арасы мына өзүңөр көрдүңөр 2 жыл башта такталды. Бирок такталганга аракет кылыш керек. Эгер айылда коштан сенин огородуңа арып катса канча уруш чыгат? Чек ара дегенди кандай чоң, Амантур деген мырза бериптир. Туура. Кыргызстанда союз мезгилинде жетекчи болуш керек да чек араны чечиш үчүн. Жетекчи керек. 15 республикада эле бирдей ступенде болчу дейт. Ступен. Деңгээлде? Бирдей кеткен. Бирдей кеткен. Бизден башка мамлекеттер баары алдыга чыгып кетти, кыргыздар гана талаалап жүрөт. Ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Баарыбыз күнөөлүүбүз. Баарыбыз чекеден күнөөлүүбүз. Бул жерде олтургандар дагы күнөөлүүбүз. Мен да күнөөлүүмүн. Бишкекте калгандар дагы күнөөлүү, Кыргызстанда жүргөн дагы. Россияда жүргөн баары күнөөлүү. Академиктери, жазуучулары, журналисттери, саясатчылары баарыбыз күнөөлүү. Неге? Ошондой жолду саясатты жүргүзүп атканда 14 жыл чырылдагандарды жаман көрүп келген дагы кыргыз эли. Бизди Масалиевди, Мадумаровду, Абсамат Масалиевди айтып